Сыйкырчы бакчы фокусниктердин секрет сырларын билесизби мекендештерим? Алдамчы, калпычы, мошенничество азыр мындай технология жаатында кирип туруп 10 миң доллардан жогору суммаларды уруп кетип жаткан учурда мурда тарыхка кайта турган болсок, Румдан баштап өтө историянын багытын чукуп чыгартырган болсок, бакчыларга кандай өкүмдөр болгон? Тирүүлөй асышкан, тирүүлөй деңизге ташташкан, тирүүлөй таш менен ташка байлап деңизге ташташкан, элдин көзүнчө асышкан. Кыскасы сыйкырчы бакчы дегендердин бардыгына өтө катуу чаралар көрүлгөн. Элди бузукулукка, элди башын бөлүүгө, ошол учурдагы мыйзам кандай күчтүү болсо, бакчылыкка баргандардын башкалардын башчыларга баргандардын агымы дагы ошондой күчтүү болгон да. Бүгүнкү учурда дагы соцсеттерде байкап атабыз, 42 миң долларды алып кетти, бакчы бизнесин жолун ачып беремин деп 10 миң долларга алдап кетти деген нерселер күн сайын терезеден чыгып аткан учуру. Айтайын деген, аялдар көп ишенип калат. Сыйкырчы бакчыларга көп учурда аялдар ишенип калат. Аял сезинмей иш кылат. Күйөөсү менен кеңеше турган болсо, күйөөсү сөз барба дейт, кылба дейт туурабы? Күйөөсүнө айтпай, күйөөсүнү дагы керек болсо барып окуткан, чокуткан учурлар да көп болот. Мисалы, боор жесе ширин да, тукум жесе башкача. Болсо жөнөкөй эле май менен курууду. Бирок башкача. Айтайын деген, окутуудан, чокутуудан этият болойлу, бакчылыктан, сыйкырчылыктан, ошогондордон алыс болушубуз керек. Ким болбойлу, эркекпи, аялбы? Көбүнчө эркектин дагы башка иш бизнес жүрүшпөй калса, молдонун алдыга келиштин ордуга сыйкырчыга, бакчыга баргандар бар да. Таптакыр туура эмес пикир бул. Фокусниктин сырлары бар, негизгилери. Алар көңүлдү алакстат. Көңүлүңдү башка жака буруп, башка нерсени кылып коет. Көңүл башка жака алаксып турган учурда ал кандай кыйм-аракет кылды байкабай каласың да. Анын фокусунун сыры дагы ошондо. Бир жака каратат, көңүлдү, көздү ошол жака бурат дагы, анан башка жерде ишин бүтүрөт. Алар колдун ылдамдыкты өтө тездик менен башкарышат, колдун ылдамдыгын, кыймыл-аракетти өтө ылдам кылгандыктан, так анан күчтүү машыккандыктан сиздин көзүңүз байкай албай калат. Чынбы? Жашыруун чөнтөктөр, кийимде көрүнбөгөн чөнтөктөр, магниттер, илгичтер алар болот. Болгону бизге көрүнбөйт. Ошо илгичтер болот, атайын илип коет, ошол жерден ала коет. Мына кол болсо колго ошондагы бир кол кетүүсүнө чүпүрөк салыш үчүн. Анан атайын цифровой коддорду, мисалы үчүн бирок десе, бирок дегендин асты 10 деген цифра болот. Мисалы үчүн. Борсок десе, борсоктун астыга 100 деген цифраны белгилеп коюшат да. Борсок деген 100 деп түшүнөт да. Ошол сыяктуу эмелерди алдын ала даярданышат булар. Алдын ала даярдык, кээ бир кокустуктар алдын ала даярдалган болот да мекендештерим. Көрүнбөгөн нерсеге ишендирүү, адамдардын көзү менен көрүнгөнүнө ишенишет, бирок мээ алданып калат да. Анан байкасаңыз фокусниктер, анан бакчылар көбүнчө караңгы бөлмөдө болот. Жарык бөлмөдө саат 5-нерсеге коюп алып отурбайт. Караңгы бөлмөлөрдө шамдарды жагып алып отурат. Караңгылыкта алдамчылык күчтүү болот да. Негизи эле күнөөлөрдүн көбү караңгылыкта болот. Ошондуктан цунами, сел, бале кырсыктар дагы түнү эртең менен таңга 3-4 жакын келет. Ошо караңгылыкта алдаш оңоюраак болот адамдарды. Жөнөкөй буюмдар, кагаз, жип, тыйын, ошого окшогон нерселер булар бакчылардын, жиптер, кукулалар, бакчылардын, сыйкырчылардын эң күчтүү куралдарынан болуп эсептелет. Сөз менен башкаруу маселеси. Суроо берет дагы, жоопту сиз издеп аткан учурда, ойду башка жака буруп салат. Ойду башка жака. Сиздин логикалык деп, оңой деп сизди күттүрүп коет дагы, өзү башка жерден башка ишти кылып берет, Ошондуктан да этият болуш керек. Бир фокусту машыгуу үчүн жок дегенде 1000 жолу машыгат бир фокусник. Ошо 10 секундтук фокусту элдин алдына сахнада чыгып көрсөтүп коюш үчүн 1000 жолу машыгат кеминде мекендеш. Бир эле трюктарды ар кандай кылып көрсөтөт. Балдарга бирдей, чоңдорго башкача иштейт. Себеби чоңдорду алдаш кыйын да, аларга башкачараак кылып көрсөтүш керек бир эле фокусту. Фокусниктердин өзү өтө коркок болот. Неге? Себеби бүт алдап атпайбы? Бир эле кылган катасы бүт фокусун өлтүрүп коюшу мүмкүн да. Мындайча айтканда, өмүрүндө 20 жылдык тажрыйбасын 21-жылы бир эле фокус менен ачып коюшу мүмкүн да. 20 жылдык тажрыйба нөлгө тең болот. Кетти деген. Ошондуктан да бул фокусниктер өздөрү көбү коркок.
сыр ачылып калышынан коркот. Игиликсиз фокустар десеңиз толтура, интернеттин өзүндө деле толтура. Кээ бир фокустар элге эч качан чыкпайт. Жабык сахнада көрсөтүлөт, а? Логиканы бузганы эң таасирдүүсү. Комплекстүү эмес. Эң күчтүү фокус эң жөнөкөйү да. Фокус китептери көп учурда жашыруун түрдө сатылат. Айрым сырлары интернетте жок. Көп маалымат таппайсыз. Атайын бирөөгө барып окуучу болуп түшпөсөңүз таппайсыз. Бул деген түш деген эмес. Көздү алдоо психологиясы бар. Бул кол эмес, адамдарды ойлору менен иштөө да. Адамдардын ойлорун башкарып эки жакка алады кылат дагы. Сүйлөш чеберчилик өтө күчтүү болот аларда. Ар нерсени сүйлөп оюңузду, көңүлүңүздү башка жака, ойлоруңузду башка жака, ойлорду ичине, картарды ичине ойнотуп коет дагы, өзү калган фокусун көрсөтүп коет дагы, ушундай болду деп каласыз. Бир эле фокус ар башка ар кандай сырлар менен жасалат. Көргөн адам туура эмес жыйынтык чыгарып алышы толук түрдө мүмкүн. Чыныгы сыр фокусниктин сыры, сөздүн кыскасы мекендешим. Сырды айтпоо, сырды ачпоо. Эң башкы эрежеси фокусниктердин, бакчылардын бул сырын ачып койбосу. Ошондуктан да алар болбойт. Айтайын дегеним, бүгүн ушундай эмелерде көп алданып калган, чоң сума алданып калгандар өтө көп атат. Ошолордун алдын алуу максатында бул эскертүүлөрдү эскерттим. Сак болуңуздар.